Туғандар, бүгінгі темамыз Садыр Жапаров, енді Ақылбек Жапаров, анан Байсалов, Эдилбек жөнінде, анан Келдибекчи бойынша болмақшы туғандар. Ошо бойынша бүгін атайын тема қылдым. Эфирді максималды түрде бөлüşөбүз туғандар. Эфирді максималды бөлüşүп, элге жетсин, толық маалымат жетиш керек туғандар. Будан кейін ушулда бүгүндөн баштап бул нерсеге катуу көңүл бурбасак туғандар. Жапаров, Акылбек, Байсалов, Эдилбек деген мырзалар эл менен ойношуп атат, мындай айтканда, элдин кыжырына тийип. Эми берки эки доско сөз жок. Жазылып турат го тема, карасаң байыш. Эми туғандар, бул Жапаров деген фамилиялар Кудайдан жок качкан адамдар окшойт. Кудайдан деле коркпойт окшойт, мындай карап көрсөңчү. Эми биринчи Жапаровду айтпай эле койгон, ого сөз жок. Баягы айткан сөздү баягы синген жерге айтып коет го, суну да синген жерге куюш керек. Айтканды да уга турган адамга айтыш керек экен да. Анан жок эле отуруп алып айта бергенден пайда жок туганда. Андан көрө кыймылга өтүш керек ошочу. Акылбек Жапаровдун кечеги сүйлөгөн сөзү, мисалы, налог төлөгөндөр Кыргызстандан чыгып кетсин деген сөзү. Менин билишимче тугандар, бунун аялы налог төлөбөй иш козголуп, анан кимдин бирөөлөрдүн киришиминде болуп аялын алып чыгышат да. Биринчи ушул нерсени өзүнөн баштасабы дейм да, Акылбек Жапаровдунчу. Эми баягы на личность не буду переходить, орустар айтканда. Бул киши, мен кече эле айтып кеттим эле. Бул киши любой президент келбесин туганда. Подхалим, супер подхалим. Любой президенттин көтүнө кирип кетет да. Өз дагы бир ашып кетсе бир мындай, мынанча эле киши болсо керек, өз дагы 1,5 метр болсо керек. Таласта көргөнбүз булун. Кангантиев менен 2010 жылы барып, Кангантиев калтак жегенде бул аял кишинин кийимин кийип эптеп кутулуп чыккан. Эми билбейм тугандар. Бул нерсе биз кыргыз эли өзүбүз да күнөөлүүбүз. Себеби билип турабыз бул кандай адам экенин. Билип туруп, бирок ушу премьер-министр болуп шайлантканда унчукпагандыбыз тугандар. Билебиз, аферист, мошенник экен. Жулик дегенин тугандар. Бул Кумтор аферасын ушу ойлогон тугандар. Кумтор аферасында ушунун күнөөсү чоң тугандар. Эми эмне кылабыз эми? Талап кылабыз отставкасын тугандар. Талап кылбасак тугандар, ушинтип эле ар оюна келген сөздөрдү жаза берет. Мына көрүп атабыз. Эми көптөгөн сөздөр чыкты, көрүп атабыз. Хипик программасы, например, эшелондоп мигранттарды миграцияга эшелондоп поезд менен жөнөтөбүз деген, 6 областты 6 мамлекетке берип өнүктүрөбүз деген, ушинтип 40 район бар, 40 элчиге берип өнүктүр. Ушундай сөздөрдү ойлоп табат да бул киши. Негеде бул же атайын элдин кыжырына тиет, же бул кишиге боло береби деген ой кетет экен да. Талап кылабыз тугандар, отставканы талап кылбасак болбойт. Булар биздин тагдырыбыз менен ойношпосун. 6,5 миллион элдин тагдыры менен ойношпосун. Мен Акылбек Жапаров айтып кетет элем. Акылбек Жапаров, мен сизди адам катары, ага катары билишим мүмкүн, бирок вице-премьеринде премьер-министр катары сиз мен тааныбайм. Ошол не деп коет. Азыр эмнеде должность болуп калды? Кабинеттер министр болуп калганбы? Ошо катары тааныбайм. Мен сизди талап кылып кетем. Өз арызыңызды жазыңыз отставкага.
Жазыңыз. Öz arağınızı жазıp elden geçirim suranız. Geçirim surap kılmış işine жоопкерчиликке tartılıp siz birle siz emес özün ayalınızda tartılış gerek, özünüzde tartılışınız gerek. Men oşonto esептейм. Edil Baysal, vice-premier-ministr. Ol kişinin dağı önerilerini görüyoruz akırkı günleri. Sadır Japarov'da Pyotr Perver'ge salıştırıp kettirir mi? Intervyonu qarap görsen. Özlerinin Gnyozishka, oşol bayağı çöcelerge okşatıp kettir. Şu bayağı Gnyozish'in içinde bayağı jatkan, çöcelerin jatkan uyası katarı. Bu adam vice-premier-ministr. Po Sasan'ın jaktan bloktan bolsa ошол жактык vice-premier болчу. Бул адам саясатка өтө эле катуу берилип кетти туганда. Бул адамдын орду өзү кандай? Бул мунун жумушу. Бул ошол биздеги Сасан'ын жактан инвалидтерге, пенсионерлерге, ушундай жактарга бул ушул боюнча иштеш керек. А бул каяктагы саясатка карашы абасына адвокат болуп алды. Эми адвокат дегеним көрүп турабыз да. Кыргызстанда өтө оор акыбал. Биз аны сезип атабыз. Жаш балдарды камалышын көрүп атабыз. Калмаматов камалда кечегенде 2 күн болду тугандар. Жеңишмек Молдохматов деген жигит жатат түрмөдө. Тилекмат Куренов деген жигитибиз жатат. Кече да 1-2 активистти карамаптыр, мен билишимче тугандар. Мен бул мыйзамсыз бийлик айттарымда көргөнбүз убагында. Силерден күчтүү, силерден акылдуу президенттердин элдин сөзүн укпай, өздөрүн билем өтүгүн төрөгө илемдеп жүрүп, эмне акыбалга келишкен. Мен мына Садыр мырзага кайрылып кетет элем мен. Анан эми билбейм. Siz деле отставкага кетишиңиз керек. Себеби siz берген убадаларыңызды аткара албадыңыз. 1 жыл болду. 1 жылдык убадаңыздын бирөөсү да аткарылбайт да. Мен ошондо ойлойм, себеби мен сизге -2 деген баа бердим. 1 жылдык отчетуңузга, кечеге берген отчетуңузга -2 баа бердим, себеби менин президентим, кыргыз элинин президенти акылдуу болуш керек. Жок деген таза инсан болуш керек. Мен сизди таза инсан катары тааныбайм. Себеби сиз түрмөдө 2 жолу отургансыз. Түрмөдө 2 жолу отурган аз келгенсиз, мыйзамсыз бийликте түрмөдөн чыгып басып алдыңыз бул. Садыр мырза. Эми ошол элге берген убадаларыңыз ант берип, башымы кесип бергиле ата-энем арбага урсун деп бергенсиз, эми ошол нерселер кайт болушу мүмкүн. Билбейм, эми качан болот, бирок болушу мүмкүн. Edil Baysal, vice-premier-ministr. Бул кишинин жеке жагына асылбайм, бирок бизге буга окшогон супер подхалимдердин кереги жок. Бизге элге кызмат кылган, элдин тагдырын ойлогон ошондой адам, инсандар керек. Эми булар жөн эле популист сөздөр менен келе элди алаксытып эле бир султанды таап, бир күнү Калмаматовду камап, дагы бирөөнү камап, ошо менен эле 1 жылдык күндү өткөздүк ошол тугандар. Кыргыз элине бир жакшылык кылганын көргөн жокмун. Мен мерде бирөө жазып сен келип иштейсиң. Мен иштебейм силер менен. Себеби качан мыйзамдуу бийлик келгенде чакырса барып иштешим мүмкүн. А бул мыйзамсыз бийликке мен бара албайм. Чакырса деле барган эмесмин, барбайм да. Себеби булар мен тааныган эмесмин. Мен Мама Садыков эмесмин. Тааныбай туруп ишке барып алган. Мына ачык айтайынчы. Менин принцибим бар. Мисалы, өзүмүн принцибим бар. Алейкум ассалам. Кандай принцип? Адамгерчилик принцип болуш керек. Биз бул адамды түрмөдө отурган катары тааныбайбыз, Садыр Жапаровду. 2 жолу оор кылмыш менен отурган, строго режимде. Анан бул мыйзамсыз бийликке барып иш берип барып алсам, анда менин өзүмүн принцибим жоголуп кетет туганда. Адамгерчилигим жоголуп кетет. Себеби булар мыйзамсыз. Булардын өз убакыты бүткөндө тугандар, өз убакыты бүтөбү же ага чейин бүтүп кетеби? Булардын орду түрмөдө. Биз юридикалык жактан караганда тугандар, кечеги мыйзамсыз түрмөдөн алып чыккандар,
мыйзамсыз чыккандар, ким приказ бергендер, ким приказды мыйзамсыз аткаргандар жоопко тартылыш керек туугандар. Закон боюнча түрмөдө отурган адам мыйзамсыз чыгып атканда, орустар айтканда на поражение атыш керек болчу бул адамды. Бул түрмөдө мыйзамсыз чыгып атат, качып чыгып атат. А бизде эмне кылды? Бизде ошол начальник түрмө, мындай айтканда, ошол Молдавановканын түрмөсүнүн начальниги кимдин устной приказы менен буну кое берип чыгарып койгон туугандар. Ошол туугандар. Ол начальник азыр каерде экенин бардыгыңыздар билесиздер, азыр көтөрүлүп калган. Туугандар, дагы бир жолу бизде намуздуу элбиз. Биз мынага окшогон билимсиздерге, сабатсыздарга моюн сунбайлы. Мен ошого чакырып кетем. Келиңиздер, биргеле туугандар. Биргеле дагы параллельно ушуга окшотуп өзүбүздүн өкмөтүбүздү түзөлүп туугандар. Келиңиздер, мен чакырып кетем ошол нерсеге. Биз параллельно өзүбүздүн өкмөтүбүздү түзөлүп туугандар. Өкмөтүбүздү түзүп, жаштардан, таза инсандардан түзөлүп дагы буларды мыйзам чегинде отставкага кетирип, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартып, баягы кустуруу деген эмес туугандар. Кустуруп туруп чөнтөккө акча уруп койгондой эмес туугандар. Биз параллельно өкмөт түзгөндөн кийин туугандар, таза шайлоо өткөзүп туруп президентти тандайбыз туугандар. Таза шайлоо өткөзүп туруп парламентти шайлоону өткөзөбүз. Анан ошондо бизде адилеттүүлүк, чындык келет туугандар. Эми көрүп атабыз, мыналар шалтайын чыгарып койду. Мына биздин кыргыз саясатынын ички саясаттын шалтайын чыгарып койуш. Мында ачык айтыш керек ал нерсеничи. Булардын колунан келбейт. Мен 1 жыл мурун айтып келгем туугандар. Келбейт, булар болбойт. Булар жуликтер, булар мошенниктер, элди алдайт, популисттер дедим, туурабы? Ошол менин айткан нерселерим азыр келип чыгып атат. Мына үзүрүн эми азыр көрүп атабыз. Бир эле мисал туугандар, азык-түлүк продукциясы туугандар. Эмне үчүн азык-түлүк продукциясы кымбаттап кетти? Эмне үчүн бизде солярка, бензин, ГСМдин баасы кымбаттап кетти? Ушуларга суроо берип, мен сиздерге ушул суроону берейин. Ошого жооңуңар барбы? Менде бар туугандар. Кандай жооп? Эмне үчүн продукциянын баасы кымбаттады? Себеби продукциянын баасы кымбаттаган эмне үчүн? ГСМдин көтөрүлүшү туугандар. Bizde 1 litre benzinin bası 65 so'mga çıktı. Uşulga çeyin gelip жүргөн президенттердин малында benzinin bası 30 so'mga çıkkan emes tuğanlar. Ne üçün bu mıйзамсыз президент келгенден beri GSM'nin bası 2 есе öttü. Sebebi eskertip gelgen. Analitikler, sayasatçılar eskertip. Biz mıйзамсыз türmöden ap çıkıp özüz takka oturguzup alıp emi özüz kıynalıp el kıynalıp atkan gezi. Biz menen teң ata bir da mamleket süйлөшпөйт. Süйлөшкүсү da gelbeyt. Sebebi bizdin mıйзамсыз prezident kim? Oturup çıkkan Жаран. Толук кандуу акталган эмес. Жарым жартылай акталып, эптеп бийликке келгенден кийин эптеп ошол мыйзамды бузуп отурат азыр. Кечеги Калмаматовдун камалышынын себеби туугандар. Калмаматов эмне үчүн камалды? Мен мындай айтып кетейинчи. Бул жерде Келбеков агабыз бар. Ахматбек деген. Ошол киши билген. Калмаматовдун камалышын билген. Себеби Келдибековду ГКМБга чакырган суракка, өзүңүздөр билесиздер, баягы саунада үйлөнөбүз деп кыздарга сүйлөгөн сөздөрүн чыгарбады эле эфирге. Адан кийин ошол ГКМБ чакыргандан кийин барганда 1 саат ошол жерде Ташиев менен сүйлөшкөн, чай ичипчи. Ошол малда буга Ташиев айткан, жакынкы арада Калмаматовду камайбыз дегенде, биз мына жакын ошол 21 кайсынчы жолу биз Ажыга барабыз ошол малды
Bilgen bu kişiçe. Ошол Азаттык партиясы ушул Калмаматов садага чыга беришти туганда. Эми Абир алып келбейт. Калмаматовду камап койгону Абир алып келбейт. Билебиз, ким кандай түрмөдө отургандыгын, ким кандай эркекче отургандыгын билебиз да. Кантип Ташиев отурду түрмөдө, кантип Талант Мамытов отурган түрмөдө, кантип Садыр Жапаров түрмөдө отурган билебиз да. Эми булар ойлойт окшойт, баардыгын камап ушул жаш жигиттерди камап коюп коркутат. Жаштар коркпойт, коркусу да келбейт. Түрмөңөрдөн да коркпойт, өзүңөрдөн да коркпойт. Эми мен мына жигиттердин ата-энелерине сабырдуулук тилеп кетем туганда. Куда каласа жигиттер отуруп чыгат, чыккандан кийин ушул азыркы мыйзамсыздардын ордуна келет, бирок булар мыйзамдуу түрдө келет туганда. Анан өзүңүздөр бул тагдыр деген ушундай кезме кезек менен экен да туганда. Ким кандай мыйзамсыз иштерди кылса, өзүнө кайтат тугандар. Билебиз, кандай ушул жигиттерге кор көрсө, ушундай татаал оорулоштуруп, жашоолорун оорулоштуруп, түрмөгө тыгып, жазасын берсе, ушинтип адилетсиздик кылып. Баягы бир адам өзү айтып кеттиле, бизге кандай жаза көрсөтсө, биз да ошондой кылып кайтарабыз деп. Рахмат, Бактыга, рахмат. Ошон үчүн туугандар, ойлонолу. Bir вице-премьер-министрди bunun arasında belki ministr здравоохранения, саламат сактоо министринде кошуп коюш керек. Буларды талап кылыш керек, отставкага кетиш керек. Булар өздөрүнүн милдеттерин аткара албай атат. Булар саясатка аралашып, ошол Садыр абасынын адвокаты болуп атат. Бизге кыргыз элине иштеген жарандар керек. İштеген министрлер керек. Булар только популист, социалист сөздөрүн сүйлөп, менин элге айтарым туугандар, кыргыз элим өтө таза инсандар. Таза инсандар бар бизде. Биз ошо таза инсандарды көрө албай, бийликке алып келбей жүрөбүз туугандар. Бизге баягы паткалем, жөлү, Кудайдан жөө качкан арамкорлорду бийликке алып келип алып, кыйналып ушул учурдабыз азыр. Ошол учурдабыз. Тугандар, эми биз баягы мактанып жүргөн Манастын урпактары деп атып, тажиктерге тизелетип койгон Садыр Жапаров мисалы. Кечирим сураган Ташиев, Камчыбек тажиктерди. Эми билбейм эми. Мындай мамлекеттин мыйзамсыздар менен алыска барбайбыз туугандар. Biz алыска барбаган белектери унчукпа кайдыгер караганыбыз туугандар. Кайдыгер караганыбыз. Бул деген маңкурчулук туугандар. Билебиз. Бардыгыбыз билебиз. Ким не иш кылып отур. Эмне үчүн Садыр Жапаров менен Ташиев Райым миллиондон коркушат. Мына ушул суроону да мен сиздерге берем. Эмне үчүн? Жээнбековдун неге экс макамын берип койдуң? Ушон чындыкты укпайлы мына чындыкты. Эмне үчүн элди алдап кустуруу жолу деп камап калпеле 1 айга 2 айга камап туруп кайта кое берет ушундай. Рахмат, Жылдыз, рахмат. Эми Куда каласта баягы кыргызда сөз бар турган 15 күн караңгы, 15 күн ак күн болот да. 15 күн жарык болот деген турганда. Бул жигиттердин дагы азыр 15 күн караңгы күнү. Бул жигиттердин 15 күн жарык күнү келет. Куда каласа, жакындап калды турганда. Мен ушул жигиттерди мыйзамсыз отурганын тааныйм. Мен талап кылам мыйзамсыздардан бул жигиттерди кое бергенин. Кечеги Бекенов деген судья чыгарган өкүм туугандар. Бул мыйзамсыз бийликтин приказын аткарды. Ошол эле Ташиевдин приказын ошол судья Бекенов деген судья аткарды. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Ошого окшогон Бекеновго окшогон судьяларды мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартып, элге көрсөтүшүбүз керек тууган. Бул эмне дегени? Бул деген ошо Бекеновдун туугандары,
Özü жашаган жерлерин билип, ошол жерге эл душманы деп, мынабы саткын судья, коррупционер судья деп туруп, кагаздарды жабыштырып, тугандар, эл билсин бул кандай судья экен. Биздин элдин, таза элди соттоп аткан арам судьялар. Кайсы окуу жайды күттүң эле эмилдейт. Мен өзү биринчи ОГИПге тапшыргам, Орский государственный институтка, педагогический институтка. Адан кийин bir жыл окуп туруп, Ожгуга тапшырдым. Ожгуга тапшырып, Ожгудан заочный өтүп алып, кийин 11 жыл дегенде акыркы юридический институттан бүткөм. Диля Сыдыкова, сизге жооп. Тугандар, ошол булар судьялар билиш керек ордун. Мына саясий манада камалган адамдар жоопкерчилигин карашыбыз керек тугандар. Ошол мыйзамсыз приказ аткарган үчүн биз жок дегенде бул судьяларга 10 жыл 15 жыл срок бердиртишибиз керек тугандар. Түрмөдө өз денеси менен сезсин кандай болот экен саясий манайда аткарган приказдар. Келиңиздер, биригели, ынтымактуулугу, 7 область биригишибиз керек тугандар. Биз мамлекеттин келечегин кайдыгер карап алсак, мамлекеттин келечегин кайдыгер карап, балаңыздын келечегин ойлосоңуз, өзүңүздүн келечегиңизди ойлосоңуз, небереңиздин келечегин ойлосоңуз, кайдыгер карабайлы. Мен кечегинде бессрочный митинг жарыялагам тугандар. Бул бессрочный митинг Калмаматов, Жеңиш Малдахматов, Тилекмат Куренов, анан жана башка саясий куугунтукта отургандар чыгышынча ошо митинг улана берет тугандар. Дух болсо ак үйдүн алдына келип талап кыл дейт. Туганым барат болчумун ак үйдүн алдына. Бирок азыркы учурда мен бара албайм, себеби менин берде өзүмүн ишим бар. Мен Кыргызстанга барып алып, бензиниңерди 65 сомдон алганга кудуретим жок. Силердин продуктыңарды 2 эсе өсүп кетти, аны алып ал жерде жашай албайм туганым. Мен баргандан кийин күнүгө митинг боло берип, кыргыз эл чарчап калат. Андан көбү мен баргыз не кыласың? Мен айтып келгенмин. Мен бул бир эле эфирде айтпайм тугандар. Мен азыр ошол эле Ташиевди Москвага келет деген билем, ошо келсе жолугайын деп жүрөм. Мен талап кылам бул кишини жолугуп, элдин мигранттардын жашоосун көрсөтүп, көгөйүн көрсөтөйүн деген нерсеге бул киши менен тең ата сүйлөшө алам. Мен Садыр Жапаров менен деле тең ата сүйлөшөм, себеби менин принцибим ошондой. Мен буларды мыйзамсыздар тааныган эмесмин. Тааныбайм, акыреткече мен айтып келгем, айтканмын бул боюнча. Бизге кандай президент керек деген суроодо мисалы. Бизге татуктуу инсан керек. Кыргыз элинин көгөйүн чечкен, кыргыз элинин жашоосун жеңилдеткен адам керек бизге. Мына ошо турганда. Анан билимсиздерди, сабатсыздарды, түрмөдө отургандарды, психбольницада учетто тургандарды алып келип алып, эми азыр кыйналып аткан кезибиз тугандар. Ошондой. Ушул жаш жигиттердин ата-энесине кайрылып кетет элем. Малдахматовдон, Тилекмат Куреновдон, Калмаматовдун ата-энесине кайрылып кетет элем. Ушундай жигиттерди тарбиялаңызга мен тазим этем. Кыргыздын жолборстору, мындай айтканда, Кыргыздын арстандары. Мен ошонтип эсептейм. Şu jigitlerin ата-энелери малатсы. Сабырдуулук сиздерге, эжекелер, агалар. Куда каласа балдарыңыздар эсен аман чыкса, тарых өз баасын берет. Себеби адилетсиздик, мыйзамсыз отургузуп коюшту. Биз буларды кылмышкер деп эсептебейбиз, бул балдарды биз Кыргыз элинин патриот жигиттери деп эсептейбиз. Ар бириңиздерге кайдыгер карабай, ар бир жаран Кыргызстан, 7 областтын элдери тугандары талап кылып,
bulardın mıйзамсыз oturganын bilip turup munçukpay oturganınız bu tura emes tuğanlar. Gelingizler. Sizlerden soranıp ketem. Kırgız elim. Biz şu mıйзамсыздарга, aferistlerge, maşeniklerge baldarыбызды qamatıp koyup munçukpay oturbayla. Erteң bular qamalsa, erteң sizin balağınız var, sizin balağınız qamalan. Bürsügünün daha sizin balağınız. Şunday tuğanlar. Biz birimlik bolup tuğanlar. Birigişimiz gerek. Kim bolsun? Atambayevçi olovu, Soketçi olovu, Bakiyevçi olovu, Akayevçi olovu, Sadırçı olovu, Roza Otunbayevçi olovu. Kızığı yok. Biz bir ideya gelip şu Kırgız mamleketi öz ordun, dünya yüzünde öz ordun tağış gerek tuğanlar. Biz öz yolumuzu tağışımız gerek. Kaçangaga çeyin şuntup жүрөбүz. Mına 6-cı prezident, mıйзамсыз bolsa da 6-cı prezident. Anan Keldibek Fagabızga aytıp keteyin tuğanlar. Emne üçün sadaga çabeden kalmamat. Emne üçün siz eskертип koyuyordunuz. Kalmamat kalmalısın. Siz bilgensiz. Sizge aytkan. Anan siz aytkansız biz жақын karada acıga çiyip ketip atıp şonu kalmaysınlar. Biroq acı saparı nasip etpey kalıptır. Biroq uşul nerse serge жақшылык alып kelbeydi dep ayttım. Sen da kabaylap süyle özünden canım sayısı hukumtuk dep kalba. Men Kudaydan korkkan adamım. Dile Sıdıkova degen ejege surap bereyim. Men Kudaydın pendesimin. Taqdırıma жазылса, men oşonu kabul alam. Türmösü olup, başkası olup, psik bayıncası olup, mağa raziyse yok. Kabul alam. Sebebi, menin prinsibim. Men sizlerge okşoy 200-400 düzmesin. Satılıp ketpeyim misалы. Mana men oşol prinsip duanda. Adam gerçi, bayağı Çıngiz Aytmatov aytkanday, günlüge adam bolup kalış öte kıyın deydi ka. Adam boluş oңой eleken, günlük adam bolup kalıp ketiş kıyınıraak eken tuğanlar. Şo üçün Kırgız elim efirde ayaktap atıp, amançılıkты tilep, Kırgız elinde жақын karada жақшы жашоо болот деген үмүттөмүн туğanlar. Жеңилдесин, элдин жашоосу жеңилдешин, арзандасın, ne деп коем. Amançılık жолугушканча